Динара айым, айтсаңыз, ошол нолдон баштадыңыз да сиз дагы үйдө отурган үй кожойкеси болуп баштадыңыз. Көпчүлүгү мага сурай беришет. Сиз ладно жаңы эле стори чыгаргам да блокнотторду айтсам. Ладно сиз блокнот чыгарат экенсиз, а бирок үйдө отурган иштебеген айымдар эмне кылат, кантип акча табат дейт да. А сиз ушул өзүңүздү өнүктүрүү үчүн, ушундай миллиондук запускарга жетүү үчүн кандай кыйынчылыктар болду, ал эми кантип баштадыңыз? Эң сонун рахмат. Биринчиден, мен баштаганымда у меня тоже не было денег, вообще не было денег. И я помню, эки эгиздерди эмизет элем да, түнү турат элем. Анан мындай подушкам бар эле, ошого жаткырып коет элем да, анан экемчегимди салып туруп эмизет элем да, анан ортого телефонумду коюп коет элем да. Экөө пыш-пыш этип эмчек эмгиче телефонумду коюп ар кандай вебинарларды көрөт элем. И башында менде деле само понимание Инстаграм аркылуу акча табыш үчүн акча салып окуш керек, бирдемесе алыш керек, менде да жок болчу да. И бар болсо деле реально чөнтөгүмдө бир тыйыным жок эле. Жолдошум деле акча бер десең, аны вряд ли берет беле. Да и сураганга жок болчу да, короче. И отуруп эле барактап, анан эмне болуп атат, кандай болуп атат деп бесплатный вебинарларга барганда трендтер боюнча. И ошол эле бесплатный трендтер боюнча вебинарды алып туруп эле өзүм окуп, конспектировать этип, күзгүнүн алдында туруп алып, эмеге ваннага кирип алып, анан өлө репетиция кылгам да. Анан ошол боюнча самый первый вебинарымды запустила, 70 адам катталган. И 70 адам катталып, ошол вебинардан я сделала продажу. И ошол запускум, первый запускум Anatomy Stories 13 000 сомго болгон. И ал маалда бардык инструменттерди колдонгом. Кайсы чаттарда бар болсом, чаттарга приглашение, промоушендарды, стористерди кылгам. И получается, мен первый 14 000 сомдук запускумдун первый вебинарын бесплатный вебинарлардан алып баштагам да. То есть мы сейчас думаем, бир нерсе кылыш үчүн обязательно акча керек депчи. Нет, на самом деле багы притча бар го, в стране слепых одноглазый король деген. И то же самое, кечегиндө деле мен бесплатный вебинар өткөрдүм да, и кто-то реально пришел, забрал, а кто-то тупо просидел, кто-то не пришел. Но те девочки, вот для вас, если вы там были, я вам про тренды все рассказала, и вы в стране слепых, одноглазый король демекчи, силердин колуңарда классный, мощный инструмент бар. Акчаңыз жок, токтолуп калдыңызбы, вы не понимаете, да? Но ошол вебинардагына алып туруп эле эмнени түшүндүңүз? Барып эле аудиторияңызга Гүлнара боло бергиле, сиздин аудиторияңыз мени билбейт да. И то же самое, я тоже башка эксперттен алдым. И ал экспертти менин аудиториям билбейт эле. И алардын алдына чыгып эле, то, что я знала, рассказывала от души. Но самое главное, менде стремление бар эле, менде желание, моямды күйгүзгөн, чок кылган желание бар эле, что я не могла ни спать, ни есть, ни кушать, ничего я не могла делать, просто вот моменттер менен колдонот элем. Эгиздерим эмизгенче окуйт элем, эгиздерим эмизгенче сторис тартат элем. Короче, я делала все. И в тот момент мен идеальный деле, не знаю, наверное, азыр ойлосом, классный деле ремонту бар, квартирам деле жок болчу, даже вот такой вот ухоженный видим деле жок болчу. Обычный халат менен эле баштагам. И ошондо тогда я помню, запуск кылганда ушундай праздник кылып, шариктерди алып запускать этим, потому что я это видела башка эксперттерден. И вот ровно год спустя, если я посмотреть ошол маалда, я прям монда квантовый скачокта 100 эсеге өскөн экенмин. И сразу миллиондук запустан баштаган эмесмин. Сразу 700-600 тысяч человек ко мне не приходили. Всего 70 адам. И 70 адамдын көп болсо 20 адам эле вебинарга келсе керек да. Но ошентип баштагам. Классно. Спасибо. Кыйынчылыктардан. Биринчи очередь самый большой кыйынчылыктардан бул өзүбүзгө кыйынчылык болот экен да. Андай кичине миңда бир кыйынчылыкты эстеп койдум. Ошол кыйынчылыкты эстеп койгонуңдо күйөөң каршы болуп калат, кайын журт келип калат, светиң өчүп калат, ушундай бир нерселер боло берет да. И ошолордон көрүп балаң ооруп калат. Мен помню, ошентип мен баштап атканымда сууга тийгизип алып, баягы
бала эмизген айымдар, жаш төрөгөн айымдар түшүнөт да, именно чувствительный болуп калат го, мастит болуп калган да. И я помню, өлө температура монтип калчылдап жатам да. И ошентип калчылдап жатам, и запуск болуп атат, и мне было страшно. И на самом деле ошол мен ооруп калгандын деле башы менин страхым болду да. То, что адам албай коет, недостаточно хороша, мен адамдарга жоопкерчилик алып окута албай каламбы деген страх болгон да. И ошол страхты менин теломдагы эме кылып ооруп калдым. И ооруп калып жатам, титиреп монтетам да. И в тот момент я понимала, ладно, сейчас я заболела, ошону причина кылып эле мен запуск кылбайтам деп. Но завтра что деп. И в тот момент, когда я лежала, я помню, эгиздериме, короче, тамак жеп атып, анан кийин курсагым тойгуза албайтам да. И в то же время ашыкча болуп атат, мастит болуп атам, эмизе албайтам, ар эле болуп атам да. И ошондо у меня денег не было на леченияга барганга да. И ошондо я приняла для себя решение, что я должна встать, я заработать деньги, и ошондо акчам жок деп, потому что грудосос алышым керек болду да. И грудосос алганга у меня денег нету, и бесплатно, арзанын алып келсем, он не помогает. Я хочу помогать эткенин. И ошону заработать этиш үчүн, я не помню, 1,5 миң сомдо эле грудосос болчу да, ошону алыш үчүн. Я говорю, я должна встать, я должна сделать деп. Ну да, я встала, и да, я запуск сделала, но потом грудосос кереги жок болуп калды. Так и не купила грудососты. Молодцы. Ошондой кыйынчылыктар болгон. Вот именно ошол кыйынчылыктар бизди бутка тургузат да. Вы молодцы. Ошол кыйынчылыкта себеп кылып, наоборот өзүңүзгө мотивация кылып бутка туруп кеткениңизге кубанычтамын. Благодаря ошол күнгө благодаря биз сизди азыр таанып, сизден сабак алып результат алып атабыз. Ал эми ошол мезгилдердеги окуган курстарыңыздын арасынан эң кымбаты канча болгон? То есть сизге канча сом кымбат сезилген ошол мезгилде? Ал эми азыркы деңгээлиңизде канча сомдук курстар сиз үчүн кымбат? Эң сонун вопрос, и бул суроого жооп берүүдөн мурда мен сага суроо бергим келүүдө да. Азыр сенде жашооңдон топтук насаатчылыктан эмне өзгөрүүдө? Ошол жумушту эки эсе аз кылып, бирок эки эсе көп акча таап атасың, өзүңдүн продукцияларыңдын ценностин билип атасың, өзүңдүн ценностин билип атасың. Не только Инстаграм эмес, но и вообще за пределами СНГ, Вайберске чыгып атасың да. И ошол масштабка келиш үчүн сага канча акча берсең, ошол знанияга туура болмок, как думаешь? 20 тысяч, $1000, 50 тысяч. Канча акча сага прям туура сезилет, кандай деп ойлойсуң? Мен до вашего наставничества мен вообще в нескольких деңгээлде жашачумун да. Ал учурда менга курстарыма эң кымбаты ашып барса 5 миң, 7 миңдик курстарга окучумун. Анан кийин ал 7 миң, то есть 10 миң мен үчүн кымбат болчу да, 10 миңдик курстар ал учурда. Анан сиздин курсуңузга 20 миң болсо дагы эч ойлонбой катталдым. Анткени ошол мезгилде да аябай масштабка аябай көп чыккым келди да. Вот ошол менин кыялданып жүргөн нерсемди ишке ашырыш үчүн 20 миң сомду ойлонбой эле төлөдүм. А на самом деле ал курс стоит 100 тысяч, 100 миңге да тете да. Анткени бир кандай десем, бир жашоо образынан экинчи жашоо образына жөн эле өткөрүп коет экенсиз да. Анткени ал учурда менин үчүн 10 миң сом кымбат болсо, мен уже сиздин курсуңуздан кийин 100 миң акчаны жөн эле кетирдим. Wildberries курсуна кетирдим, $300, где-то 25 миң канчада болуп экен. Андан кийин Максим Темченконун курсуна катыштым, тоже 28 миңден ашып кетти. Анын ортосунда еще продуктларын даярдашым керек болду, аларга за упаковку төлөшүм керек болду. Кыскасы 100 миң жөн эле кетти да. Эми элестетиңиз, мурун 10 миң сом кымбат деп отурган айым 100 миң сомду жөн эле коротуп коёт. И благодаря этот вашего курса ал 100 миңди и плюс активке коротуптум, самое главное. Актив бул кайра мага акча келип бере турган нерсе да.
Рахмат. Эң сонун и менин дагы мышлением убагында ушундай болду да. То есть да, я помню самый первый мой курсумду таргет боюнча сатып алганда 30 канча миң рубль. Анан 30 миң рубльим жок эле, бирок могу желание масштабировать сага окшоп, жашоомду өзгөртөм деген желание аябай чоң болчу да. Анан биз даяр болгондо Аллахым баардык мүмкүнчүлүктөрдү берет экен да, и ошондо как раз бир канча айдан бери эле эгиздеримдин төрөгөндө сүйүнч акчасы бар да, 4000 сомдон. Ошону кайдан жайдан болуп эле алып калдым да, 8000 сом. Анан ошол 8000 сомду алып, рубльга которуп, сразу окума бердим. Анан качандан бери катташа элек аяштарыбыз ноокаттан бери келип, балабызды көрүп, дагы аяшыбыз келип, өкүл атам, кайнагам баары келип эле сүйүнчү акча берип калды да. Ошентип ошол акчаны топтоп мен уже экинчи частын төлөп койдум. Анан обучение башталганга чейин баягы уже анатомия сторис курстун запуску келип калганда и ошондогу тапкан акчамды кошуп туруп 30 миң сом жаптым. Потом ошондон кийин эле сторис боюнча 110 миң рубльга сразу ойлонбостон мен курс сатып алдым да. То есть ошентип башталган. Но ага чейин мен деле бесплатныйлардан өткөн. И когда мага осознание келгенде, потому что менде вопрос болгонда, ошол акчаны тапсам мен айына эгиздеримдин памперсине 1,5 миң сомго кенен акча чыгып турат. Мага пижама алганга 2000 сом чыгат. Мага ошол ичкен жеген наныма акча чыгат. Анан жаш төрөгөн аял болсом, менин витаминиме акча чыгат. Ошол на все про все менин расходума стабильно 10 миң сом, 20 миң сом керек эле да айына. И ошол 10 миң сом, 20 миң сом доходко чыгыш үчүн мага 30 миң сом курсту окуш керек болчу да. И ради этого активке мага 30 миң сом өтө арзан болуп эле алдым да. Но когда ошол курсту окуп баштаганымда дальше менин аппетитим чоңойду да, потому что кийинки этапта мага уже 100 миң сом табыш керек болду. Но 100 миң сом доходко чыгыш үчүн мага 110 миң рубльдык курс окуш керек болду. Но 110 миң рубльдык курсту сатып алып окуганымда эле сразу 100 миңдик запуск кылдым, 100 миңдин артында 450 миңдик запуск кылдым. То есть ушинтип өстү да. И на самом деле мен Инстаграмда 5 жылдан бери иштеп келем. И ошол 5 жыл мурда эле мен ушинтип өзүмө вложение кылып баштагам да. И за весь все этот период, то азыркы периодто алганында, я не знаю, наверное, миллионов 2-3 мен өзүмө инвестировать эттим да. Но именно 2-3 миллиона обучение сатып алып инвестировать эткендигим үчүн мен азыр миллиондук доходко чыгып атам. И буквально вчера 110 миң рубльга жаңы продюсирование боюнча курс сатып алдым. Классно. Спасибо. И еще $850 Египетке өзүмө отдыхка путевку сатып алдым. 17-синде я еду отдыхать. Вот такой вот. И когда я об этом думаю, например, для меня ушундай жашоомо келиш үчүн я готова даже 10 миллион дагы потратить. Потому что мен билем 10 миллион акча коротсом, 20 миллион, 30 миллион келешеге келем деп. Ради этого. Поэтому если сиздерге курс кымбат, же канча төлөйм деп аткан болсоңор, бул вопрос сизге. Сиздин стабилдүү жакшы жашооңузга, акча табууңузга, балаңыз, например, памперс алам деп, потому что мен мурдакы балдарыма кыргызча памперс кийгизет элем да, кызыма, балама. Анан элестетсеңер, мен өлө жүрөгүм түшөт эле да, эгиздерге мен кыргызча памперс кийгизсем, жалаяк жууп өлө убактым калат деп. И то время колума сук тийгизип, мен костюм иштебей калганда, колум мындай болуп иштейт эле как раз. В то время, в это время даже мен запуск кылып атканда, мен бир колум иштебейт эле, даже кашык кармай албайт эле да. И ушинтип анан иштейт элем, ушинтип алып коюп мынтип жазат элем да. И ошондо я понимала, мен ушул колум менен кантип жалаяк жуйм эгиздериме. Андан көрө мен памперске кенен акча табайын деп баштагам. И я не знаю, наверное, мен өлө сильное желание болгон окшойт да изменить. И я счастлива, что ошондо я тогда это сделала. Если бы я не сделала, я не знаю, кем бы я была. Я не знаю, честно. Молодцы. Рахмат.
Да, когда я сейчас об этом подумала, өзім илям келіп кетті, как депчи. Когда азыр классно, все классно болып, ондай жашоого келгенде, ошол периодта кыйынчылыктарың унутуп калат экенсиң да. Но именно ошол кыйынчылыктардын артынан я пришла, куда я пришла. То есть менин бул ийгилигим, менин запустарым, ошол окуучуларым, осознанный результат келген окуучуларым. Это не просто так. Мне по наследству келген жок. Же болбосо мен бир ырчынын аялы эмесмин, что анын аты менен келгенде. Нет. Бардыгын начинала как обычный карапайым айым катары. И ошол карапайым обычный айымдын аркасынан такой вот успешный Кыргызстандын СНГ боюнча признанный топовый экспертке келдим. Поэтому, дорогие мои зрители, Алина айткан вопросторго как будто, кандай десем, даже вот я чувствую мурашки по коже, да, и сиздин дагы денеңизде азыр ушу биздин айтып аткан сөздөрүбүздүн мурашки болуп аткан болсо, вы готовы, сделайте все. Не говорите, что я сделала. На самом деле, когда все сделаете эткенде, по-другому будет. И могу горящие желанияңыз бар болсо, ничего вас не остановит. Даже могу иштебей калган колуңуз, акчам жок, бир эмес, эки эмчектеги бала да, эми 2 айлык эле эки эмчектеги бала не остановит вас. Когда вам нужно кушать, когда вам на памперсы зарабатывать деньги болгондо, вы сделаете. И пусть күйөөңүз против болсун, пусть өзүңүз против болсун, не болсо да вы это сделаете, потому что я тоже сделала. И она тоже это сделала, ей тоже легко болгон жок. Я помню, как она пришла, и как она кем стала, и это ее работа всего за 2 месяца. И к этому она пришла все благодаря тому, что она была готова отдать цену за свой успех. Вопрос, вы готовы отдать цену за ваш успех? Если да, я готова деп аткан болсоңуз, анда топтук насаатчылык, масштабирование эксперта, 2 поток сиз үчүн. Рахмат. Алина, рахмат. Сизге да чоң рахмат. Да, эч кандай ойлонбостон, эгерде чындыгында жашоомду өзгөртөм, масштабка чыгам, чындыгында азыркы деңгээлимен да мыкты эксперт болом деген болсоңуз, наставничествого сөзсүз катталыңыз. Бул жерден сториске чыгабы? Да, можно свайпать вверх. Свайпайте вверх и Гүлнара эженин наставничество курсуна катталыңыздар. Бул эң сонун мүмкүнчүлүк болгондо дагы азыр бул курстар аябай арзан баада да. Дагы азыр убакыт арзан кымбат экен деп күтүп отура берсеңиз, эртең мындан 2 эсе кымбат болот. Еще анда дагы отуруп каласыз, дагы кымбаттап кетти го. Нет, азыр прямо сейчас катталып жетишип калыңыздар. Эртең уже кымбаттаганда дагы сизге кандайдыр тоскоолдуктар чыгат, дагы деле өзүңүздүн азыркы абалыңызда калып кетесиз. Ал эми жашоо сизди күтүп турбайт. Жашоодо алдыңкы жашоону кааласаңыз, прямо сейчас решение кабыл алыңыз, чечим кабыл алыңыз. Жана тезинен ссылканы басып курска катталыңыз. Жашооңузду жаңы уровеньге көтөрүүчү курска катталуу ачылды. Hold on to me, don't let me go.